Саламатсыңарбы балдар? Бүгүнкү сабагыбыздын темасы тил улуттун байлыгы. Сабактын максаттары: мамлекеттик тил жөнүндө маалымат аласыңар. Эне тилде туура, таза сүйлөөгө үйрөнөсүңөр. Эне тилди кадырлоого тарбияланасыңар. Бүгүн 23 сентябрь. Кыргыз Республикасынын мамлекеттик тил күнү. 1989 жылы 23 сентябрда кыргыз тили мамлекеттик тил статусуна ээ болгон. Ошол күндөн бери бул күн белгиленип келет. Бардык кыргызстандыктарды майрамы менен чын жүрөктөн куттуктаймын. Ооба, бул күн кыргыз эли үчүн улуу күн, улуу майрам. Бүгүнкү майрамдык сабагыбызда жагымдуу маанай каалайм. Эне тилибиздин мамлекеттик тил статусун алганына быйыл 31 жылдын 100 болуп отурат. Мамлекеттик тил дегени эмне? Мамлекеттик тил мамлекетте иш кагаздарын жана сот иштерин алып барууда, жалпы билим берүүчү орто мектептерде, атайын орто жана жогорку окуу жайларында окутууну жүргүзүүдө бир өлкөдө милдеттүү колдонулуучу тил. Ал эми көп улуттуу өлкө болгондуктан орус тилин расмий тил катары колдонобуз. Атактуу жазуучубуз Чыңгыз Айтматов элди эл кылып турган анын тили деп айткан. Кылым карыткан кыргыз эли эне тилинде Манас эпосун жаратып, муундан муунга өткөрүп келген. Эне тили каныбызга эненин сүтү, бешик ыры, чоң аталардын нуска кептери, санжырасы, чоң апалардын жомогу, комуз күүсү, салт санаабыз менен сиңип келген. Ошондуктан балдар, эне сүтү менен кошо жаралган, кылым карыткан эне тилибизди аздектейли. Эне тилибизде туура, таза сүйлөгөнгө аракет кылалы. Кыргыз тили эң байыркы жана бай тил. Анын байыркылыгына Орхон Энесай жазма эстеликтери далил болгон болсо, анын бай экенине биздин муундан муунга оозеки өтүп жашап келген элдик оозеки чыгармаларыбыз, Манас эпосу далил боло алат. Кыргыз тили кылымдардан куралып, нечейин катал мезгилдерде сыналып, бабалардан бизге калган берип, урпактардан урпактарга уланып. Ата бабаң өткөн жериңди сүй, түптүү кыргыз элиңди сүй. Элиң сүйлөгөн эне тилиңди сүй. Ата мекенге, элге, эне тилге кошой, бакай, Манас атаңдай күй деп бүгүнкү сабагыбызды жыйынтыктайбыз.